23 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Экс-депутат Жолдошова президенттик саясатчылар менен активисттерди камакка алууну токтотууга чакырды. Парламенттин мурдагы депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова саясатчылардын, журналисттердин жана активисттердин камалышы боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылды. Жолдошова KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев менен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун иштерин белгиледи. Азыр экөө тең ТИЗОдо камакта отурат. Экс-депутат мамлекет башчыда кезинде камалып, өз жанын кыюуга аракет кылганын эске салып, азыр болсо 3 жолу өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган ишкер Ташев да муну башынан өткөрүп жатканын билдирди. Ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн эч кимиси Темирлан Султанбековдун 32 күндөн бери ачкачылык кармап жатканына реакция кылбаганына тынчсыздануусун билдирип, анын өмүрү коркунучта экенин белгиледи. Жолдошова Жапаровдун эмнеге күнөөсү саясатчыларды, журналисттерди жана активисттерди камакка алып, бир мамлекетке зыян келтирген экс-чиновниктерди кечирип жатканын түшүнбөй турганын билдирди. Анын пикиринде Акылбек Жапаровду жана башкаларды кечиргенден кийин бийликтин саясий мотив менен камалган жарандарды түрмөдө камоого мындан ары моралдык укугу жок. Жылдызкан Жолдошова 2010-жылы Садыр Жапаров жана УКМКнын азыркы башчысы Камчыбек Ташиев менен бирге Ата журт партиясынан парламент депутаты болгон. Жапаров камалганда Жолдошова аны бошотуу талабы менен митингтерге чыккан. Жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодо ал Мекенчил партиясынын тизмесинде 4-чү болгон. Анда партиянын лидери катары Ташиев менен Жапаров көрсөтүлгөн. Жаза аткаруу кызматы абактагылар жапырт ачкачылык кармап жатканы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Жаза аткаруу кызматы абактагылар жапырт ачкачылык кармап жатканы тууралуу маалымат жалган экенин 23 декабрда клубко тастыктап, абактар кадимгидей эле иштеп жатканын билдирди. ЖМК өкүлдөрүн жарандарды, ошондой эле айыпталуучулардын жана тергөө абагындагылардын туугандарын расмий булактарга гана таянып, текшерилбеген маалыматтар таратуудан карманууга чакырабыз дешти мекемеден. Буга чейин бир катар басылмалар жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына байланыштуу каршылык иретинде абактагылар ачкачылык жарыялашканын жазышкан. 24 KG басылмасы камактагылардын жакындарына таянып, абакта жаткандардын айрымдары сабалганын, каршылык ошондон кийин башталганын жазган. Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 18 декабрда кызматынан кетип, Минкаптын төрагасы анын ордуна Чыңгыз Кожошевди жетекчи кылып тайындаган. Абактын алдында чогулгандарды тартып жаткан Азаттыктын журналисттерин милиция алып кетти. Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын алдында чогулган камактагылардын жакындарын тартып жаткан кабарчы Максат Купанбеков менен оператор Нурлан Бейшебаевди милиция кызматкерлери Бишкектин Октябрь ички иштер бөлүмүнө алып кетти. Маалыматты Азаттык басылмасы ырастады. Маалыматка ылайык, журналисттер чогулган адамдардын биринен интервью алган. Милиция кызматкерлери тартылган видеону берүүнү талап кылып, андан соң аларды алып кеткен. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Чогулгандар жаза аткаруу кызматынын абактарындагы абал боюнча түшүндүрмө талап кылышууда. 10 чакты тургун абактагы жакындары сабалганы тууралуу маалымат алышканын, алардын абалына тынчсызданып жатканын айтышты. Президент мечиттерде имамдарга айлык бериле баштаарын билдирди. Президент Садыр Жапаров элдик курултайда марттан баштап молдолорго 8 000 сомдон айлык берилерин жыл соңуна чейин маяна 20 000 сомго жогорулаарын айткан. Кабар агенттиги буга каражат каяктан бөлүнөөрүн сурады. Жапаров молдолордун айлык маянасы мамлекеттик бюджеттен эмес, мурда муфтият тараптан көңүл бурулбаган каражат булактарынан каржыланат деп билдирди. Бирок ал эмне болгон каражат булак экени так айтылган жок. Дин тармагы мамлекеттик иштерге кийлигишпейт. Ошондуктан мамлекеттик бюджет акча бөлүп бере албайбыз. Бирок биз мамлекет колубуздан келишинче башка маселелерде муфтиятка жардам берүүгө даярбыз, деди ал. Президент мамлекеттин дин тармагына көңүл буруп жатканын, башка динге же агымга кирип кеткендерди туура жолго салуу максаты менен түшүндүрдү. Чачыраны болуп жүргөн дин тармагы тартипке келет. Өзүбүз бире элебиз. Анан 15-20 агымга, кандайдыр бир башкача дин эрежелерине бөлүнүп жүрөбүз. Бул өтө уят жана опукталдуу нерсе, деди ал. Буга чейин белгисиз тараптан кайрымдуулук катары аймактардагы райондук 20 имамга унаа берилип, дагы 20-сына берилери айтылган.